Шаршембинин кечинде ар бириңиздерге көңүлдүү кеч каалоо менен УТРК музыка телеканалында кайрадан Муз Лайв көрсөтүүсүнүн адаттагы түз эфири башталды. Саламатсызбы сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга, жүз көрүшүп жатканыбызга биз чындыгында кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү эфирде сонун бир маек болот, сонун музыкалык чыгармалар болот, оюн зооктор коштолот. Ал эми сонун бир мыкты концертке дагы сиздерге билет ойнотобуз. Андыктан бул алдыңкы бир саатта биз менен чогуу болууну сиздерге биз сунуштамакчыбыз. Экрандардан эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Ал эми бүгүнкү коногубуз ким, жана кандай маек болот, кандай темалардын үстүндө сүйлөшөбүз, аны бир нече мүнөттөрдөн кийин сиздер менен тааныштырабыз. Ал эми ага чейин сонун музыкалык чыгармага биргеликте барып келели. Мен ишенип турам, бул видеоклип ар бирибизге сонун бир ностальгия сезимин тартуулайт. Сиздер үчүн ырдасын Мухтар Атаналиевдин аткаруусунда Жаш сулуу чыгармасы ретро клип болсун.
Мухтар Атаналиевдин аткаруусунда Жаш сулуу аттуу сонун бир керемет чыгарма болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеоклипти сиздер үчүн бекеринен жаңырткан жокпуз. Себеби Жаш сулуу, Атаман деп аталган бир канча чыгармалар убагында аябай хит болуп, азыркы күнгө чейин жаш аткаруучулар тынбастан жаңыртып ырдап келе жатышат. Ал эми бүгүнкү коногубуз дагы дал ушул ырлардын автору. Бизге бүгүн конокко келген учур өзгөчө сонун жаңылыктар менен келди. Ырчы, аткаруучу, oyuncu, кино режиссер бүгүн бизде Мухтар Атаналиев конокто. Сизди кол чабуулар менен өзүбүз кол чабып коелу. Кош келипсиз агай, саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат чакырганыңарга. Абдан кубанычтамын. Биз дагы кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. көргөнүбүзгө. Чыгып келатып, тиги мен менен жанагы радиода жигит көтөрүшүп келди, аккордеондучу. Канча билесиң канча жыл болду могу эсиз могу жагына чыга элекмисин билбейм. 18 жыл болду, таң калып атпай, ушунча кирбедиңиз ушул жака деп. Ушунча жыл өтүп кетти. Демек биздин эфирге келелиге дагы көп жыл болгон экен. Келиңиз биринчи анда эл менен учурашып саламдашып алыңыз, андан кийин акырындан бүгүнкү темабызга, бүгүнкү маек өтөлү. Биринчиден, ассаламу алейкум. Мен абдан кубанычтамын. Ошо бир канча жылдан кийин сиздер менен кайрадан ушундай бир эфирде отуруп, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшкөн мындай учур мен үчүн мындай сонун учур да. Мен абдан кубанычтамын. Ал эми элиме болсо мындай кандай десем, бир эл болчубуз бир кезекте. 40 жыл күчтүү болгонбуз деп айтабыз го. Элиме да каларым, Кудайым буйрса бир күн дагы кайрадан күчтүү дүйнөнү дүңгүрөткөн эл болушубуз. Каалап кетем элиме. Сонун каалоолоруңуз үчүн рахмат. Анан башында эле мен ушул көрүүчүлөрүбүзгө кандай жаңылык десемби катары айтып коеюн деп турам. Жакында биздин Мухтар Атаналиев агабыздын сонун бир өзүнүн жеке кечеси өтөт. Ал кече тууралуу кандай өтөт, кандай таризде өтөрүн алдыңкы мүнөттөрдө чогуу биргеликте баарыбыз билебиз. Ал эми ага чейин дал ушул менин колумда турган 2 билетти урматтуу көрүүчүлөр араңыздардан утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө ал эми кантип утуп алам деп жаткан болсоңуздар, биздин суроого жооп берип өтсөңүздөр болот. Биздин сурообуз жөнөкөй. Мухтар Атаналиевдин эң алгачкы чыгармасы кайсыл чыгарма жарыкка чыккан? Дал ушул суроого жооп берип туруп, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгыңыздар. Биз 3 суроону кабыл алабыз. Ал эми ошол 3 суроонун арасынан агай өзүңүз туура жообун тандап туруп, биздин жеңүүчүлөрдү аныктап бересиз. Урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы номерлерге тезинен байланышка чыгып, дал ушул менин колумда турган 2 билетти, 2 чакыруу билетин утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми сиздер бизге байланышка чыкканча биз маегибизди баштай берели. Бизге сонун жаңылыктар менен келдиңиз. Дал ушул менин колумда турган билет турат. Ушул концерт кандай өтөт, кандай таризде өтөт, ошолор тууралуу айтып берсеңиз элге тааныштырып. Эми жылыга концерт коюп жүргөн кишиники белгилүү экен да, эмне болот дегенде элестете алышат да. А мен көп жылдан бери концерт койбогон үчүн министр мырзабыз дагы, бул жактын ген директору дагы, анан филармониянын директору дагы. Муке, эмне болот? Ал жерде эмне болот деп. Концерт болобу деп. Ооба, мен юбилейим болот, маракем болот, бенефисим болот, менин кечем болот, менин тоюм болот. Анан бардыгы ошол менин жалаң Мухтар Атаналиевдин чыгармалары менен коштолот десем. О, муке, берчи болду деп. Башкача кабыл алышты да, чөтең. Анан мен айта кетейин, албетте баягы кимге ностальгия, кимге өткөн учур абдан мындай барктуу, баалуу болсо, ал адамдар келсе, көп нерсе алып кетет бул жерден концерттенчи. Биринчиден ошол 20-25 жыл мурда эфирден жана сиз айткандай тынбай жаңырган Ата энеме кат, Чүй кызы, Мен биринчи атаман, Жаш сулуу, Жолоочу кыз, Тоолордо жүрөгүм, Айтор бир топ чыгармалар жаш аткаруучулардын, бүгүн элге белгилүү ырчылардын аткаруусунда жаңырат да. Андан башка дагы биз институтта жүргөн достошкон чыгармачыл адамдар, мисалы Гүлнара Тойгонбаева сыяктуу, Бек Борбиев сыяктуу инсандар келип, балким ошо институттан берки менин бир мындай күлкүлүү учурларым болобу, ушулар менен бөлүшөт эл менен. Биз ошол убакта ырдаган ырларды, ошондор ырдагандай, мисалы Элкондор Паса баягы испанчырды ырдап Кубага чейин барып келген. Ага, кечирим сурайм. Ушул жерден сөзүңүздү бөлүп турайын, кечирим сурайм. Бизде чалуу бар экен. Урматтуу көрүүчү, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Келиңиз, биз сизди угуп жатабыз. Биринчи чыгармасы Атаман. Атаман чыгармасы. Макул, жообуңузду кабыл алабыз. Атыңызды айтып коесузбу? Бурулкан. Бурулкан эже, Бурулкан айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин Түз эфирден алыстабай туруңуз. Ооба, биз 3 чалууну кабыл алабыз. Эгерде дагы бизде чалуу бар болгон болсо, сөзсүз түрдө кабыл алганга даярбыз. Бурулкан айымдын жообу Атаман чыгармасы болду.
Урматтуу көрүүчүлөр, дагы да биз эки чалууну кабыл алабыз. Эгерде сиздин дагы мындан да мен туурараак жооп берем, тагыраак жооп берем деген болсоңуз, Мухтар Атаналиевдин эң алгачкы чыгармасы кайсыл? Чалуу бар, бизде келиңиз кабыл алалы. Кутман кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңызды айтып тааныш өтөлү. Элиза. Элиза, Элизайым, сыналгыдан бир аз алысыраак туруп алыңыз. Дегиче тилекке каршы алыстап кетти окшойт бизден. Урматтуу көрүүчүлөр, сыналгыдан бир аз алыс туруп, үнүн жай кылып алып туруп бизге байланышка чыксаңыздар, сиз менен биздин байланышыбыз дагы да сапаттуу, дагы да ыңгайлуураак болмок. Элизайым тилекке каршы байланыштан үзүлүп кетти. Кайра дагы байланышка чыксаңыз болот. Эгерде чалуу болсо, биз кабыл алалы. Бизде азырынча чалуу жок окшойт, Чалуу бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз таанышалы. Атыңыз ким? Биз угуп жатасызбы? Алыстап кетти окшойт тилекке каршы. Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бирдикти дагы ошол эле сыналгындагы бардыгын ыңгайлаштырып чалсаңыздар болот. Келиңиздер, телефон кийинки чалууну кабыл алабыз, биздин көрүүчү бар. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатсыз. Саламатсызбы? Атыңызды айтып коюңуз. Элиза. Элизайым, жооңуз? Жаш сулуу. Жаш сулуу деген жооп болду. Ыраазычылык билдиребиз, сиздин жообуңузду кабыл алдык. Дагы биз акыркы чалууну кабыл алабыз, 3-чү коногубузду. Келиңиз. Алыстап кетти окшойт, Келиңиздер, дагы бир чалууну кабыл алабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ушул 3 биздин көрөрмандарыбыздын арасынан туура жоопту таңдап туруп, менин колумда турган дал ушул сонун бир болуп көрбөгөндөй көптөн күткөн концертке сиздерге 2 кишилик чакыруу барагын беребиз. Ал үчүн экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн жооңуздарды калтырыңыздар. Келиңиз, бизде чалуу бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Мен биринчи атаман. Атаман чыгармасы болду. Атыңызды айтып коесузбу? Алтынай. Алтынай айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен жыйынтыктайт окшойбуз ага, Биз 3 көрүүчүнү кабыл алдык. Биринчи Бурулкан айым атаман деп жооп берди. Элиза айым жаш сулуу деп жооп берди. Жана 3-чү болуп чалган Алтынай айым дагы атаман деп жооп берди. Сиз кайсыл жоопту туура деп кабыл аласыз? Эми чыгарманын жазылышы боюнча албетте мен биринчи атаман 10 жыл кийин жазылган. Жаш сулуу 10 жыл эрте. 90-чы жыл мен баягы өзүм балалык кезимде жазгам. Жаш сулууну. Ошон үчүн ал биринчи чыгармам да. Атаман андайын 10 жылдан жазылган. Мектепти чагылдырган менен чыгарманын жаралышы 10 жыл кийин болгон. 98-жылы. 98-жылы дароо эле баягы ырдын аранжировкасын жасатып жаздырып, дароо эле ошол жылы клип тартып, анан экөө кызык жери экөө эфирге тең чыккан да. Тең чыккан. Экөөнү тең ушул КТР тарткан, КТРдин командасы. Анан экөөнү тең бир алып келип, чогуу эфирге беришкен. Экөө чогуу жаңырган да. А бирок эми ырдын жазылышын ала турган болсок, жаш сулуу 10 жыл улуу да. Ошондон ошого беришке туура келет. Демек, жаш сулуу чыгармасы эң биринчи чыккан деп, биз экинчи болуп бизге байланышка чыккан Элиза айымга. Урматтуу Элиза айым, сизди куттуктайбыз. Бул 2 кишилик чакыруу барагы сиздики. Буйруса 26 январь күнү Улуттук филармонияга өзүңүздүн жакыныңызды ээрчитип алып барып, сонун бир концертке күбө болуп кетсеңиз болот. Ал эми билетти эртең кечки саат 18:00 чейин биздин Улуттук телерадио берүү корпорациясынан келип алып кетсеңиз болот. Жаш гвардия бульвары 59 дарегинде биз сизди күтөбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Анан агай, биздин көрүүчүлөрүбүз чалып кеткендигине байланыштуу сөзүбүз бир аз токтотуп кесилип калды эле, ошол жерден уланта берсек келиңиз. Бирок аябай жакшы туура кесилди да. Болбосо мен эч нерсе мындай секирет деп койгон эмне ошону калтырбай айтып салмакмын. Ушундай мындай от алган бойдон кетип атканда баарын калтырбайчы. Түнөйүн деп калмак эмгиче бар. Ошол жерден кесилгенден кайра ойлонуп калдыңызбы? Барбы айтып калтырбайбы көрсөдү? Жакшы булар чалып бербегенде кетмегем токтобой депчи. Бир аз айтып кое бериңиз эми. Көрүүчүлөрдү кызыктырып дагы да. Ой, эми албетте ошол жанагы Кубага чейин барып, биринчи орундарды алып жүргөн ырларыбыз бар. Элкондор Паса, Мереке Жебейне, анан дагы көп чыгармаларды Москвага, Түркмөнстанга, Ашкабадка, Новосибирскке бар жерге барып, байгелүү орун, мындайча айтканда баш байгелер тутуп келгенбиз. Булар ошол Гүлнара Тойгонбаева, Сапар Асанов, Рафаэль Зарлыков,
анан Бермет, мен, кубалык кыз Сара Кастильо, кубалык жигит Мануэль, ушулар болуп 5 жыл ошол жүргөн бизди ушундай мындайча айтканда бир чыгармачылыктын өйдөсүнө алып жүргөн чыгармалар да булар. Латын Американын ырлары, патриоттук ырлар да. Ушул чыгармалардагы буюрса ошол жерден ошол кездегидей кылып жаңыртабыз буюрса. Бардыгыбыз анда чыдамсыздык менен күтөбүз агай. Анан бул ырчылыктан бир канча жылдар ортодо токтолуп, анан кийин кайрадан сонун бир концерт берүү алдында турганыңыз чындыгында сүйүндүрүп атат. Анан мурда ырдала элек, мурда жазыла элек жаңы чыгармалар дагы болобу бул концертте? Мен эми мурда жазылып ырдалбай калган дагы ырларымда аткарганга аракет кылам. Жан дөм менен, аккордеон, гитаралар менен. Анан жазылып, бирок мен өзүм ырдагандыктан ошол бойдон бекилип калган дагырлар бар. Анан жаңы азыр жазып ырдагай турган дагырларым бар да, жаңы жазганчы. Анан айта кетиш керек, тиги эми ыр деген ушундай экен да. Ыр кээ бир ыр бар экен, түн менен токтопой ырдап атып, тажап элдер укпай калат экен бир күнүчү. А кээ бир ырлар бар экен, 10 жылдап, 20 жылдап отуруп анан элдерге жүрөгүнө жетет экен да. Мен таң калганым, балким ошол убакта деле элдер ушундай кабыл алгандыр да. Бирок мен бүгүнкү мына бир айдан берки мына ошо даярдыкта жүрүп аткандагыдай кабыл алган азыркысы жакын кабыл алгандай сезилип атат да. Себеби жаш балдар келип, баары ай мен могу ырыңызды билем, ырдап чыгайынбы деп. Мурда айтпаган сон сөздөр айтылып атат да азырчы. Бул балким ошол чыгарманын ошол өмүрлөрү ушундайдыр да, тагдырларычы. 10 жыл, 20 жылдап барган элдин жүрөгүнө отурат окшойт деп да. Ушул эле мен биринчи атаман, ушул эле жаш сулуу эми талап мындай болуп атат да ушул ырларгачы. Мен албетте бул бир жагынан өзүнчө бул өнөрдүн, чыгармачылыктын бир мындай жагымдуу жагы албетте. Экинчи жагынан чыгармачылыкта эмнеге мен 20 жыл жүрбөй калдым? Мен чыгармачылыкта эле жүрдүм. Болгону чыгарма жазам, аны ырдабайм. Чыгарманы жазам, күн түн деп жазам, аны кино кылып тартам да. Тасмага жаат коюп кетип. Тасмага тартам да. Эми экөөнүн теңдей алып кетсем болмок. Бирок менде ушундай чечим болгон ошол убактачы бирөөнү кыйратайын дегенчи. Себеби Чубак Ажы Раматылык биздин аалымыбыз бар эле. Ошо 2008-2009 жылдары барсам, отурган экен, анан ажеке менен билесиз ырдап жүргөн. Анан ошондой ыйман жөнүндө ырдасам болобу, же кино тартайм десем, эми ырдай берсеңиз болот Муктар аке. Жакшылыкка чакырыңыз, ырдай бериңиз деди. Бирок кино тартсаңыз андан да жакшы. Себеби көпчүлүккө сиз ырдагы 4 сап, а сиз окуяны айтып бересиз. Ыйман жөнүндө окуяны айтып бересиз деп кеңешип, анан кеңеш менен мен кинону тандап, кино тартып калгам да. Бирок бала кезимде ырчы болгондо мындай кыялданчу эмесмин. Бала кезимде актер же режиссер болгондо кыялданчумун да. Ал кыялыңызга да жетиптир. Ал кыялга да жеттим. Анан эң чоң кыялым эмне дешпи? Аксакал болом дечим да. Аксакал. Анан мугалимдер, эй бала, сен аксакал бол, мейли өмүрүң узун болсун, бирок кесүүң эмне болот? Аксакалга чейин да бир нерсе болуш керек. Аксакалга чейин бир кесип болуш керек. Кесүүм аксакал болот. Десем, болуптур. Аксакал бол, ал эмне иш кылат сенин аксакалың? Мисалы мугалим болсо балдарды окутат, ырчы ырдайт, спортсмен күрөшөт, же боксташат. А сен аксакалың эмне кылат? Мен суунун жээгинде отурам. Анан калпагым бар болот. Анан кийин суунун жээгинде отуруп алып, чапанын жабын алып, балдарга улуу кыргыз элинин улуулугу жөнүндө айтып берем. Манастан айтып берем, Семетейди айтып берем деп апаман уккан Манас Семетейим бар да. Десем анан, азамат, жакшы деп койчу. Эми эжекем эртең концертке келатат да, мен музыкадан берген эжекемчи. Ошого айтып тамашалап атам да, эже сизге айттым беле аксакал болом деп. Мына депчи. Ал киши да бир топко чыгып калыптыр. Анан Муктар деп чалса мен аябай таң калдым. Мен келдим, атайын ошо сенин концертиңди көрөм, кызым алып барат. Мен сени ошо 5-классында комуз үйрөткөм, музыкант бол десем болбой калгансың. Математик болом, анан мындай болом деп эле жүрө берчү элең. Анан кесүүң эмне болот? Аксакалдап койчу элең. Деп анан телефондо сүйлөштүк, аябай сүйүнүп атам ошо эжекем келатканначы. Мен 5-класста ногу үйрөткөн, комузга үйрөткөн да. Бул деген билбейм, адамга мындай бакыттын учурлары аз келет да. Ошо канча жылдан кийин ошол мындай кыялдар орундалган жерде жолугушат. Ал мугалимиңиздин да кыялы орундалып турат. Ал кишинин кыялы болгондо да мындай
десяткага тие атпайбы, онго тие атпайбы. Мурда деген тигил мен арасында политтех башка жакта кошуп жүрчүмүн да. Азыр жашоом мына 30 жылым толук эле мына маданият майданында жүрүп калдым да. 30 жылчы. Киносу болобу же жанагы этнолагеримде болобу. Этнолагерим барсам деле ошол жерден баягы Кыргыздын улуу маназын айттырып, өзүм айтып берип, өзүм да маназ айтып берем кээдечи. Анан тиги комуз менен ойноп, тоого алып чыгып, бир кызык нерсе да. Кыргыз тоо менен байланышта. Анан мен балдар лагерге барган балдарды тоонун башына алып чыгам да. Бер жакта боз үйдө, бер жакта ылдыйт отурганда башка бала да. Мен мындай балкончик дейбизби, мындай шаардык балдар да. Мынтип отура берет да. А тоонун башына 1 саат басып чыгабыз да. Балдар менен чыгам. Чыккандан эми ылдый карагыла дейм анан. Мындай жакты карашат анан. Эми сүйлөгүлөр дейм. Тарай, сон турбайбы? Кыргызстанды өнүктүрүш керек экен да деп мындай башкача болуп кетет балачы. Жүрөгү тоо экен да. Ошон үчүн мен тоолордо мен жүрөгүм деген ырым бар да. Анан биз кайсы жерде жүрбөйүн, мен мындай чыгармачылык инсан экенин пайдасы тиет да баардык жаккачы. Балдар кээде зериккенде, тоодо эми эч ким жок да, тоонун башы боз үй. Кээде зеригип калганда комузду алып келе калам, аккордеон алып келе калам, гитараны алып келе калам. Жаата коебуз ушинтип. Мен менен балдар кызыктуу да. Чыгармачыл адам болгон жашоонун баардык жагына пайда экен. Чындыгында жаштын тилегин берет деп дагы ошон үчүн бекерин айтпаса керек. Анан ага азымды ойлоп атам. Биз тасма темасына өтүп кетет окшойбуз. Ага чейин сизди бир ырдатып алалы. Аккордеон менен бул өзүңүз жогоруда айткандай бул аккордеон менен кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Балким мурда үйрөнгөн чыгармаларыңыздан келиңиз аккордеонду колуңузга алып. Аккордеон алсам, о эме болбойт да, иштесе. Аны бир аз өйдөрөөк жылдырып алсак болот. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен негизи муну аккордеонго өзүм ырларым ичинен кээ бирлери эстрада, кээ бирлери гитара, кээ бирлери бирок аккордеонго жакшы салган бул Аккайын деген чыгармам да. Аккайынды аткарып берейин. Макул, жарайт. Келиңиз сизден жандуу үн менен аккордеондун коштоосунда Муктар Атаналиевдин сонун бир чыгарма жаңырсын, келиңиз. Sağında seni, sağında beni, ey yaşadım.
кабыл чоолор болсун. Сонун чыгарма үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сеникинде көздөр жок аталышындагы сонун чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз эфирибизде алдыны көздө улантабыз. Дагы бир жолу сиңиздерге салып өтөйүн. Муз Лайф көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу бардыгыбыз сүйгөн, урматтаган Мухтар Атаналиев бүгүн конокто. Агай, сизге биз оюн даярдаганбыз. Бул оюн билбейм, сиз үчүн өтө деле татаалдык жаратпайт деген ойдобуз. Биз бардыгыбыз угуп жүргөн, кулагыбызга сиңген сонун чыгармаларды мен тексттерин кара сөз түрүндө окуйм. Ал эми сиз ушул мен окуган тексттерден кайсылыр экенин таап туруп, оонго салып ырдап кетишиңиз керек. Мен 2 сабын, балким 4 сабын окуйм. Даярбыз, Биринчи ырды окуйн. Гөл жээги, касиеттүү гөлдүн жээги, көрбөдүң, өткөрбөдүң эмнелерди. Адашып сүйгөнүмдөн келдим сага, сүйүүмдү айла кылып кайрып берчи. Adashıp suyganımdan geldim sana, soramam suyganımdan kayrıp berçi, soramam suyganımdan kayrıp berçi. Hasan Kerimbini, Kerimbayev. Ак булуттар чыга. Булуттар. Сонун баштадык, жакшы баштадык. Экинчи чыгарманы окуйн. Биз жолуктук, билбейм качан үмүтүм, бийлеп алдың жүрөк эркин сен бүтүн. Улантайынбы же? Bildim kaçan ümitim, Бийлеп алдың aldım жүрөк эркин сен Şuna çeyin. бир гана эмес. Тагдырга миң талайма. Бизди кошкон. Ошолай. Сонун бул Рыспарды Кадыровдун Биз жолуктук мен бул ырдап жүргөм көп жыл. Бирок 30 жылдан бери ырдабаган үчүн текстин бир аз унутуп калдым. Түшүнөбүз. Кийинки чыгарманын текстин окуйн. Өмүр гүлү жан эркем жаштык болот турбайбы. Ойноп күлгөн бул дүйнө аздык болот турбайбы. Can erken azdı bolot durmaydı, oynop gülgön bul günler azdı bolot durmaydı. Bir getirip geçip aldı, aylağanca armağan Ооба, Чубак Сатаевдин Арман ай чыгармасы. Кийинки чыгарманы окуйн. Билбейм кайдан табылгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Биз жолуктуктугуна өтүп кеттиңиз, агай. Ооба. Билбейм кайдан табылгансың сен мага. Болду. Мен багындым. Көп кайталабай жүрсөң, чын деле унутулуп калып турбайбы? Мен буга даяр эмес экенмин. Рыспарды Кадыровдун Биз жолуктук чыгармасы. Дагы 1-2 чыгарманы окуп коеюн, агай. Ушунча даярдагандан кийин. Жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим аба суудай керекти. Жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим аба суудай керек мага. Бул сезим аба суудай керек мага. Керемет. Майрамбек Осмоновдун Сезим чыгармасы. Жана акыркы чыгарманы окуйун. Илебиң жаздын келип нур жүзүңдөн, керемет үн угулат гүлүшүңдөн.
Буларды билбейм деп койбойсузбу? Тиги жанагы кудулдардын ушундай эмеси бар эле. Муну болсо таап алат, 17 тамганча таап алат атайын элечи. Анан кийин жы тамгадан башталат экен, 6 тамга баардыгы шорпо деп коюшат деп. Жанбек айтты, муну билбейт экен. Аны дейди. Кандай, муну билбейт экен. Эй, жаш сулуу, иште сырың катуу, эй, жаш сулуу. Ак тилектен каларым, эй, жаш сулуу. Болсоң экен бактылуу. Эй, жаш сулуу. Иште сырың катуу, эй, жаш сулуу. Ак тилектен каларым, эй, жаш сулуу. Болсоң экен бактылуу. Сону бардыгыбызга жаккан сон. Жанагы белекти утуп кеткен чыгармада ушул чыгарма менен кетти, Ооба. Булар негизи эле мен чыгарма жазганда мындай бир окуяны жазам да. Атаманы болобу, жаш сулуу, мен кайсы болсо бир окуяны жазып коем да. Ошол дагы эшиктин алдынан бир кичинекей сулуу жаш кыз өткө таптыр да. Мектеп кезинде окшойт. Жок. Мектеп бүткөндөн кийин мен үйлөнгөндөн кийин эшиктен өткө таптыр. Менде мындай ой пайда болду да. Карачы кандай Кудайдын жараткан кереметтин, кандай сулуулук. Бирок мен кааларым ушул кыз өзүнө татыктуу, мындай ушундай бир жигитке туш болсо экен, анан ошо менен бактылуу өмүр сүрсө экен деген ушуну эле ырга салып коеюнчу кааларым. Дейинкисин мен ушуга жетишим керек, анан мындай куш болуп кетебиз го. Ырлар ошондой го. Бул чыгарма ошондой жөн эле сыртынан карап туруп бактылуулук каалап койгончу да. Чындыгында ооба. Мынтип карап, бирок элге жакты, сонун чыгарма катары азыркыга чейин бардыгы сүйүп угуп келебиз. Анан ушул оюндан кийин агай дароо эле сизге даярдаган блиц суроолорубуз бар эле, ошол суроолорду узатайын деп турам. Бул суроолорду кыска суроолор. Мен батыраак окуйм, сиз кыска жана батыраак жооп берип өтсөңүз, анан бүтүргөндөн кийин суроолорду кененирээк токтолуп өтөбүз, Мухтар Атаналиев канча аспапта ойнойт? 5 аспапта. Эң алгачкы клибиңиз деген сурообуз бар эле, бирок буга жооп берип өттүк окшойт. Алгачкы концертиңиз качан болгон? 2000-жылы. Алгачкы эмгек акыңыз канча сомду түзгөн? 70 сом. 70. Сон. Кайсыл жумуш сизге көп эргүү тартуулайт? Ырчылыкпы же режиссерлукпу? Экөө мен бөлбөйм, экөө бир. Бирдей. Чыгармачылыкта чыныгы достук барбы? Өзү достук чыгармачылыкта башка жумушта дебейт, достук бар болот. Болот, ал бирок чыгармачылыкта анан үйдө анан кошуналыкта деп бөлмөйт. Ал бар. Достук бар чыныгы. Репертуарыңыздагы өзүңүзгө жаккан ыр кайсыл, эң жаккан өзүңүзгө? Мен эң жакшы ырдай алган ырым десем болот. Жаккан эми бар эле ырларым өзүм баламдай, бирок эң жакшы ырдай алган ырым аккайың да. Акыркы жолу кайсыл китепти окудуңуз? Азыр хадистер топтом окудум. Өзүңүздөгү жаман адат барбы? Кайсыл адатыңыз өзүңүзгө жакпайт? Эч мындай жок дей албайм да. Эч жакпайт ошо. Эң алгачкы иштеген ишиңиз? Эң алгачкы иштеген ишим азыр айлык алып иштегенби же? Мындай эң алгач кайсыл жумушта мындай иштедиңиз эле өзүңүз мындай эсиңизде калганы? Жок, мындай бала кезден баштаса, анда толтурат да мен. Чөп чапкам, тамак тиккемде көтөрөм го. Андан кийинкилерчи? Айлык алып иштеген ишим болсо, ал мен охранада иштеп, охранник болгом. Кароолчу. Ырлар хит болуп турган убакта Жылдыз Орсу менен ооругансызбы? Эми ушунун эң чоң мындай адам өзү билбейт экен да. Балким ооругандырмын, өзүм билбейм. Бирок өзүңүзгө билинген эмес. Жок, билинген эмес. Кайгында эле ушу жанагы шлёпкачан жүргөндөй эле сезилчү да. Тасмаларыңыз же ырларыңыз аркылуу коомго айткыңыз келген ички оюңузду жеткире алдыңызбы? Эми чоң маселе мен жеткире алдым деп айта албайм. Себеби мен өзүм мындай ошого толук ишене албай атам да. Башка маселе экен мына. Сен жеткирип атканыңчы,
жанагы киши айтат экен, тиги киши угарман айтат экен. Жетти мага же жеткен жок депчи. Кабыл алганы башка болуш. Биз болсо өзүбүзгө мындай жеткирген эле болуп атабыз да. Бирок өткөндө бир жерден бири дырдап, анан кийин эме автор ким деп жанында отургандар. Бул ырдын авторун билесиңер деп ойлоп атат да, Муктар байке өзү да деп айтат экен. Башка кишини айтып койт, ошондон кийин ойлоп калдым. Биз өзүбүз шумдук болуп аткандай эле болото берет экенбиз. Бирок чын-чында угарман баары бир экен, ал өзү каалаганды угуп коет экен, тандап элечи. Сиздин көңүлгө же от души болуп атканда карабайт экен да, чын жүрөктөн бир жеткирип атканыңызга карабайт экен. Өзү тандап эле угуп коет экен да. Ошон үчүн мен жеткире алдым деп айтпайм, бирок аракет кылдым. Жогоруда бул суроолордо ырчылык же режиссерлук деп айтып калдык. Анан бул экөөнү тең бөлүп карабайм деп эдиңизби негизи. Анан кийин бул тасма талаасында өзүңүз жогоруда дагы айтып өттүңүз. Ошол мындай бир нерсени бергим келген тасма аркылуу деп. Анан кийин ушул жөнүндө сүйлөшсөк, негизи өзүңүз жараткан тасмалар кандай таризде жаралган, ошолор тууралуу. Негизи эле режиссерлукка кантип өттүңүз, ошол суроо болсун. Биринчи ыйман маселесин элге айткым келип, жана чогуу ажы мен кеңешимди утпайм, айткым келип, көбүрөөк мындай көп адамга жеткиргенди максат кылдык да, анан кино тарталы дедик да. Мен даректүү тасма кылып жазып баштагам. Биринчи аят тасмамды даректүү тасма кылып жазып баштагам да. Анан баягы демирчилом деп жүргөн досум айтсам, айтып атып ага мен баягы айтып. Көркөм тасманын сценарийин айтып кетип атырмын да. Анан мен анткенде мен ошондой көргүм келип атканда, ошол жана киносу чыккан го аят деген. Ошол кинодогудай көргүм келип атканда, бирок мен даректүү, мен көркөм тасмамен алектенген эмесмин да, билбейм да. Алым жетеби, жетпейби. Мен даректүү тасмага балким алым жетет деп ошого аракет кылып атып, бирок мен көргүм келген нерсе көркөм тасма экен да. Анан ушинтип экөөбүз сүйлөшүп отуруп, көпкө чейин айтсам, бир маалда баягы киши ыйлап аттыр да. Тилекке каршы ошол айтып бергендеги деңгээлине жеткирип тарта албай койгонубуз болду да кинонучу. Баягы киши мен айтып бергенде ыйлаган да. Баягы кинонун сценарийин айтып бергендечи дейм. Кинону көргөндө күлүп эле отурат го, эчтеке ыйлаган жок го. Демек биз андан көрөк мен айттым, ата ушунча бара болбой, сүйлөп эле берип койбой элге депчи ошол сценарийди депчи. Бирок ал тасма дагы көпчүлүктүн жүрөгүнө жеткен. Өтө көп. Мен андан мындай сүйүнөм, себеби кээде көчөдөн жүрүп калсам, Муктар эке сиздин аят тасмаңызды көрүп, анан мен мындай намаз окуй баштагам, мен жаман сапаттарымды таштагам, атама энеме болгон мамилемди оңдогомду айтып калат да, сүйүнүп калам да. Чындыгында ал сизге айткандарга айтпаган эл ичинде чындыгында андан көп таасирленген көрөрмандар болсо керек, биз ишеничтебиз. Ошон үчүн мен ошол ыйманды айтам деп атып эле анан киного аралашып кеттим. Кийинки жылы балким мен анчалык улап кете алмак эмесмин. Себеби кийинки жылы эме чыгып калды. Тилекке каршы Ош окуясы болуп кетти, согуш болуп, анан улут арасында кичине мындай уруш жаңжал болду. Анан мен бул жерге салым кошушум керек деп, ушу 5 улуттун баласын достоштуруп, жашоодо дагы, кинодо да достоштурам, элге далилдейм. Улутуна карабай достошсо болот деп туруп чыгып, анан Салбурун деген улут арзандыкка кино киришип кетип, дагы бир 2 жыл ошол жакта жүрүп тартып эле койбой, ар бир мындай балага жеткирген аракетин кылдык да. Кинону колубузга алып алып, мектептерге барып, керек болсо мына Россиянын шаарларына чейин барып коюп, эл менен талкуулап, улут бул мындай касташканга бир шарт эмес. Улутуна карабай достошсо болот деп мен далилдеп, мындай эң далилине жеткен чеги, кинодо тартылып аткан 5 улуттун балдары мен менен 1 ай жүрдү да кыдырыпчы. Ошол достошуп калды да. Жашоодочу. Анан келдик, тартып келгенден кийин Казандан келгенде бектен чай ичип сүйлөшүп отуруп, анан Муктар агай, бир нерсе сурадым. Сура. Неге мындай кылбадыңар деп, эч урушпадыңыз. Кыдырып жүргөндө, тартып атканда. Бирок бүттү десем. Кинонун аягына чыктык, туура? Ооба. Анда мен эмнеге урушушум керек эле? Эгер биз урушпай коюп, кинонун аягына чыкпай калсак, анда урушсаңыз болмок десеңер болмок. Биз аягына чыктык. Демек, адам жашоосунда урушпай эле, жаңжал кылбай эле, ишти аягына чыгарса болот. Мен ошону далилдедим. Анан жана улуттардын достук далилди өзүм көрсөттүм жашоомдо. Агай, ошон болбоду. Ушуну айтканыңыз, мен муну билбек эмесмин деп балдарчы. Эмне кылып атканыңызды билбек эмесмин дейт да. Андан кийин үркүнгө келе турган болсок, бул кете албай калдым мен ал жактанчы. Анан
бир да коммерческий кино тартпадык биз. Биздин компания дайыма ошол социалдык кинолор менен, мындай тарыхый, тарбиялык маанидеги кино менен алектендик да. Өтө кыйын болду, оор болду. Бирок жемишин берип, Үркүн тасмасы мен телевидениялардан көп көрүп калам да. Анан ошондо менде коркунуч кыргыз эли мындай коркок болуп кылчактап Кытай эмне дейт, Россия эмне дейт деп коркок эл болуп калыптанбаса экен деген аракет менен иштедим да. Мындай тарыхыбызды айтып, балдарыбызга жеткирип, балдарыбыз тарыхын билип, ушунча кыйынчылык менен бизге могу жер калган экен. Биз ушул жерде көздүн карайын сакташ керек экен деп балдарды мындай чыйралтайын деп иштедим да. Ошентип жүрүп 10 жыл өтүп кетти да. 7-8 тасма менен жүрө берипчи. Жөн эле тартып коюп, акча кылып, жөн эле тартып коюп популярный болуш максат жок да. Ошол балдарга бир тарбия берсе экен, таасир берсе экен деген аракет менен иштедик. Андан кийинки мына 5 жылым могу балдарды улуттук балыктарга сугарам деп 5 жыл аякта жүрөм да. Уктар аке келбейсизби? Ырларыңызды ырда сагындык. Мен биякта важный иш кылып атам десем деле. Жок, келиңиз дейт. Анан ошентип анан быйыл бенефис өткөрөлү, бир той өткөрөлү деп атабыз, бирок бул жерде концерт эмес да. Немеси башка да, ой, максаты башка да. Ушул мен тасмаларымдагы баягы иштешкендер, Жакерде иштешкендер, анан эң негизги ыр дүйнөсүндө иштешкендер келип чогулуп келип, ушул иштин бир кичине да болсо бир мааниси ачылып калса дейм да. Мен 30 жылым текке кеткен жок. Мындай. Мен кийин карьерамды улаш үчүн эмес, бул мына 30 жылым элим үчүн бердим 30 жылымды деген айткым келип атат да элиме. Жакшы, буюрса ошол ниетиңизге жетериңизге биз дагы ишеничтебиз. Анан агай, бул тасма дагы жаңы тасмалар жаралышы мүмкүнбү сизден? Анан кайсыл эми дагы кандай ойду бергиңиз келип жатат тасма менен? Мен ошол тасма баштагандан бери эле бир илгери болгондо 15 жыл, 20 жыл мурда да Сафет Булан деген жерге барганбыз да. Укканбызбы? Жок. Ала Букада ошол жерде бир чоң окуя болуп өткөн тарыхта, 10 кылым мурда, 1000 жыл мурда да. Ошонун окуя мага жагып, окуя аябай куурч, таасирдүү. Ошол заманда эл кандай жашаган, эл эмнени мындай Кудай деп тутуп алган, кантип жашашкан, эмне эгин кылганбы же мындай жана соодагерчиликпи же мергенчиликпи, ошолордун баарын ошол убактагы кыргыз элинин жашоосун, алардын максаттарын, анан кандай күрөш болгонун ошол жерде келгиндер менен жергиликтүү элдин ошону ачып тартып, кыргыз элинен баштан өткөн Үркүн 100 жыл мурда болсо, ал Сафет Булан 1000 жыл мурдагы кыргыз элинин баштан окуясы да. Ошону тартам дегенде мындай канча жылым 16-17 жылым өтүп кетти да. Барып келе берем, Раматыл Чубак ажыга айтам, ажеке бир 2 миллион доллар таап бериңиз, Кыргыздын мындай тарыхы бул калып калсын. Уктар аке болду, ыйла бербеңиз, таап берем. Акчы тилегине жетпей өтүп кетти. Анан араб туугандарга бардык, түрк туугандарга бардык. Жакшы эле аракет кылып атабыз. Буюрса тартылып калчудай да. Бул тартылып калса дүйнөгө мындай бир жаңылык ачылат да. Анын азыр секрет кылып турайын, бирок чоң жаңылык ачылат эгер ушу тартылып калсачы. Демек, чындыгында күтөлү, жакшы ниет кылалы. Сонун бир тасма чындыгында ар бири баарыбызга тарыхты үйрөткөн, дагы бир нерсе сонун жаңылыкты ачып берген тасма болсун дейли. Анан агай, биз сиздин ырчылыгыңызга айтып келе турган болсок, өзүңүз деле айтып калдыңыз го, мындай мен кичинекейимде мындай ырчоолууну деле кыялданган эмесмин депчи. Анан 30 жашыңызда чыккан экенсиз алгачкы жолу сахнага. Демек, сиз 30 жашыңызга чейин деле ырчоолууну ойлонгон эмес окшойсуз. Жок, ырчоолууну такыр эле ойлонгон эмесмин. Мен аккордеон ойной алам, комуз ойной алам, гитара ойной алам, жана 5 инструмент деп сурадыңызбы, ошол ишигиз ушундай инструменттерди ойнойм да, барабандарды. Бирок мен муну колдонуп жашоомдо колдонуп жашайм деп ойлогон эмесмин. Бул мага кызык. Бул мага жакын болгон үчүн эле ойноп жүрдүм да. Анан кийин баягы ырлар жаза берим көбөйүп кетти. Анан келип ушул жерде Мыктыбек Арсланбек иштечи эле ал досум институтта чыгарып жүргөн ырларың бар эле да. Ошонун бирөөнү жаздырып койчу деп жаздырып коюп, анан эми ишке кеттим. Кара Балтада иштечимин, жер ресурстарында, акимиятта. Анан жумуштан кийин келип, жастыкты башка коюп алып, ал убакта телевизор бир эле канал болчу да, Кыргызстан. Анан Россия бир канал.
анан барып плоскоус менен которосуң, пульт жок. Анан бир канал коюп коюп жатсам өзүм урдуп атам кытайдан. Өзүм тура калдым, өзүм жагып калдым. Мен деле ырчы болсом болот экен деп телевизорду карап алып. Анан келчегим чакырып, мен карасаң мен урдуп атам, мен ырчыга окшошуп атам деп. Ана, окшошуп атасың деп. Экөөбүз баарын жыйыштырып кол койдуруп алып бияка көчүп келип анан ошол 95-жылдан бери бул жакта болуп калдым. Демек, баягы жакындарыңыздын дагы өзүнүн ырчы болуп кетишиңизге мындай өзүңүзгө байкалбай эле таасири чоң экен да. Адам өзүчү өмүр өткөнгө чейинчи ошол таасирди байкабай өтөт экен да. Балким кумурска деле таасир берип атат. Мага жана ак кайыңды жазганга өзү эшиктин алдында өсүп турган ак кайың таасир берген да. Бирок ошонун таасирин мен ошол убакта билчү эмесмин. Ушинтип ыр жазылат, анан ушинтип 30-40 жылдан кийин популярный болуп кетет депчи. Бир кайың болчу да. Эшикке чыгам, шылдырап, кайың башкача болуп мындай, жалбырактар шылдырап. Үйгө келатам, кирип шылдырап турат. Аябай. Анан мугалимдер айтат, кайыңды тешсең, суу чыгат, ичсең дары дейт. Үйгө келип тешейин десем баягыны колум барбайт да. Анан кийин мен кечинде чыгып кетип атканда, келип атканда ошол узаты ошол тозулуп алгандай сезиле берчү да. Анан кийин 10 жылдан кийин айылга барсам, кайың жок. Атам кыркып алып отуңа жөнөтүп туруп тиги эме кылып коюптур. Ордуна решетка. Болду ошо менен. Бирок ак кайың деп чыгарма калып калды. Анан ак кайың деген чыгарма калып калды. Ошодон таасирленип. Биздин убактыбыз дагы акырын-акырындан бүтүп бараткан экен. Сизден бир жыйынтыктоочу ыр сураналы. Бардыгыбызга жаккан, бардыгыбызга азыркы учурга чейин ырчылар жаңылап келе жаткан Атаман чыгармасын сураналы. Бардык ошол ырды 3 куплетин тең толук суранып атабыз сизден. Келиңиз. Буну өзү негизи 5 ырчы ырдаган экен. Бирок экөө Нурлан менен Аваз инилерим ырдаганы жетти да элгеч. Анан өзбек ырчы жигит да Шухрат Азизов ырдаган экен, бирок анан биз өзү тойлор деле ырдаса керек, бирок бизге жетпей калды да. Анан бул жакта Аваз Муратов, Эдил Мамат деген dabакчылар бар да, алар ырдашкан. Бирок экөөнүн ыры бизге келди да. Достум, эсинде барбы? Ызычы толгон мектептин алды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жаткан күндө жарайды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жаткан күндө жарайды. Мен биринчи Атаман, сен экинчиде. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жеп. Канча жолу мушташтык, эй биз кысталаштык. Аттең ошол күндөр кал, кайда адашып. Эх достум, эстей жүр дайым, биз ойноп өскөн мектептин багын. Таныткан тамга, сага да мага, унутпадайын, жарайын. Мен биринчи Атаман, сен экинчиде. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жеп. Канча жолу мушташтык, эй биз кысталаштык. Аттең ошол күндөр кал, кайда адашып. Мен биринчи Атаман, sen ekincide. Birde seni geltektep, birde geltecek. Kança jolumuştaştık, biz kıstalaştık. Atti ошол күндөр калды, кайда адашып. Atti ошол күндөр калды, кайда адашып. Коңдолор болсун, ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында ар бир мырзанын дейлин мектеп кезин, окуучулук кезин эске салган ар биринин башынан өткөн алынган окуядай сезилет чындыгында. Адыр барбы жокпу Атамандык билбейм, бирок биздин убакта аябай мындай актуалдуу болчу. Көчөдөн сөзсүз түрдө
чоң кишилер өтүп кетип аткан ай ушу дагы сурап бербесе канча жатамансың жатамансың деп. дей бербесе деп өтүп кетсең кутулуп кетсең сүйүнөсүң бирок көбүнчөсү кармалып калчубуз да. Йоу бери кел ким баласы элең жаппабайдың канчанчы жатамансың 17-чи эмне болду классында канча бала окуйт 12 дегенде ошондой деле атаман болгусу келе берчү да балдарчы. Бирок эми бул керек нерсе да балдаргачы. Эми мен армияга баргам, суранып жүрүп. Барганга эми сиздин бияктан окуу жайдан жибербейт экен десе мен суранып кеткем, адам болом депчи. Себеби адам болуш үчүн жашоодо негизи атаман болуш керек да. Жок дегенде өзүңдүн үйүңдө атаман болушуң керек. Ооба. Лидер болгон жакшы чын. Лидер да, лидер. Агай сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге 1 саат бөлүнгөн убакыт акырындан соңуна чыгып келаткан экен. Көздү ачып жумганча эле чындыгында билинбей эле өтүп кетти бардыгыбызга. Анан келиңиз сизге эркин микрофон суналы. Элибизге жалпы каалоолоруңуздан айтып, андан кийин жакында келетакта боло жаткан өзүңүздүн жеке кечеңизге дагы чакырып өтүңүз. Десе эле, эркин десе эле муну чыгарып алып чыгып кетип калбайт тиякачы. Эми бул сиздердин мен бүгүн көчтүргөн эфирге чоң ыраазымын. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөрдө бактылуу болгула. Анан эми жараткан Аллах Таалам баарыбызга ушулча кабыл алууну, көрүүнү, жүрөгүбүздү дүкүлдөтүп, иштетип, мээбиз иштетип берип атат. Кудайга миң мәртебе шүгүр дейли, жаратканга шүгүр дейли. Анан эртең концерт эми ар ким эле концерт болобу, киносу болобу, же жөн эле үйүндө той болобу, элдер келсе экен дейт да. Эл үчүн да мунун баары жанагы. Келсе Кудайым буйруса, ошол жерден ар бир көрүүчүм менен, урматтуу көрүүчүлөр менен силерди ар бириңер менен жакындан бир аз жылуу маанайда маек куруп, ырларыбызды кайталап ырдап, ошол жаш аткаруучулардын аткаруусунда мурдагы биздин достордун ошол ырларыбыздын аткарууларын баарын бирге ошол жерден өткөрөлү деген жакшы бир ниетим бар, жакшы тилегим бар. Ошого силер дагы кошулуп келип бергиле. Мен күтөм баарыңарды. Эми анан кыргыз элиме болсо, кыргыз эли мен жана башында айтып кеттим. Мен кыялым, негизги кыялым ушул. Берки бул кыялдарым дагы жакшы киномдо, бирок эң негизги кыялым ушул. Кыргыз эли эл болгон бир убакта мактанабыз, кыргыз эли улуу эл депчи. Кайрадан ошол кыргыз эли улуу эл болушубуз керек. Мен ушул кыялымды ишке ашырып, салым кошуш үчүн мээнет кылып келатам, мындайында мээнет кыла берем. Ыраазычылык билдиребиз агай. Буюрса өзүңүздүн чыгармачылык кечеңиз өзүңүз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде өтсүн деп тилек кылалы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук, ийгиликтерди каалайбыз. Дайым унутуп калам да ушуну эфирде. Анан бизде бир жана айттым бирок, же айтпадымбы? Биздин бир бактылуу билетибизге умра сапарына жолдомо бар да, аны утуп кетсе болот. Бул сонун нерсе экен, ооба. 1000 сомго билет алып барып эле, Ооба. 100 000 сомдук умра сапарына барып кетсе болот. Ооба. Мухтар Атаналиевдин жеке чыгармачылык кечесине барып чындыгында ушундай сонун баалуу белекти дагы умра сапарына жолдомун утуп алсаңыздар дагы болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге дагы бир жолу салып айта кетели. 26 январь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында саат 18:00 Мухтар Атаналиевдин Атакемдин ак кайыңы аттуу жеке чыгармачылык кечеси өтөт. Билеттер буюрса сатылууда. Ар бириңиздер дал ушул чыгармачылык кечеге барып жан дүйнөңүздөрдү байытып, эс алып, сонун көңүл ачып кетсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсүндө дал ошол кеченин өткөрүүчүсү, сиздер сүйүп биз урматтаган сонун чыгармалардын жаратуучусу, аткаруучусу, режиссер Мухтар Атаналиев болгон учуру сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирибизди дагы акырындан жыйынтыктайбыз. Ал эми бул 1 саат аралыгында кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык кыз болдум. Кайрадан жума күнү түз эфирде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз.